бүгүнкү күндө мынакей Токмок шаардык клиниканын ичинде балдар, кичинекей балдардын отделениясы ачылып атат. Бул 22 койка. Мындан 2 жыл мурун ошол Боорукер коомдук асаба фондунан бул жерге 30 койкалуу родильный дом ачылган. Бирок азыркы кезде билесиздер, недавно ушундай балдар абдан көп төрөлүп атат. Ошондо ал жер биз перинатальный центр деп коет, шаарга жөнөтүп атабыз, шаардан наблюдация этилип атат. Бирок Чүй районунда, Токмок шаарында, анан кийинки райондорунда мындай отделение жок болчу. Ошон үчүн бул жерде биз 22 койкалы ачып атабыз. Бул жерде инкубатор деп коет. Ошол недавно ушундай балдарды бүт бардык керектүү оборудование менен бул жерде биз камсыз кылдык. Ошондой инкубаторлордун ичинде недавно ушундай балдар стерильность кармаш керек, влажность кармаш керек, кислородный менен нем алып туруш керек. Ошонун бардыгы ушул биздин азыр ачып аткан отделениеде бар. Бұл жаңы салынған бөлімнің эмнеси мен жакшы. Именно бул жерде современный требованияларга метет. Абдан жакшы вентиляциялары бар экен. Кышында вентиляционное отопление, жайында охлаждение, анан вытяжкалары бар экен в целях избежания внутрибольничных инфекций. Анан палаталарда да жакшы жайгалышкан. Анан бул асафа бөлүмү бул имараттан башка бизге да көп биздин балдарыбызга керектүү аппаратураларды берди. Кардиомонитор, билет, СИПАП аппарат, küvестер, стол грелка, кислородный концентратор, шприцевой инфузиат, инфузиматтарды берди. Бул абдан биздин балдарга керектүү нерселер да.